Балага тарбия үйдө берилет. Ата-энелер, кайталап жакшылап көңүл буруңуздар. Ата-энелер, балага тарбия үйдө берилет, мектепте ошол берилген тарбиянын жыйынтыгы көрүлөт. Мектепте болсо билим берилет. Ошон үчүн дагы биз мектептерде билим берүү мекемеси деп атайбыз. Мектептер мугандай болбой калды. Мектепте мугалимдер айныды деген ата-энелер өзүңөр кошо айныгансыңар. Ошон үчүн мугалимдерди айнып көрбөйт. Эмне үчүн? Анткени бүгүн мен сабакты өтүп, for example, I am writing the topic of this lesson, present simple tense. Мен теманы жазып атам. Тема калып кетип эле, тынч отур, кыйсаңдаба, деттериң гана, формаң гана, чачынан тартпа, жакшына жаз, не болтасың, урушпа. Тагыраагы ата-эне үйдө айтышы керек болгон нерсе менен алектенип атам. Ата-энелер, силер ушу тарбияга тийишер нерсени үйдө айткыла, а мен жалаң билим берейин. Эгерде мен жалаң билим бере турган болсом, анда балаңыздан Гарри Поттер чыгарып берем. Ошондуктан сиздер тарбия менен машык кыла, мен билим менен машыгайын. Мугалимдерди жөн эле күнөөлөй бербеңиздер ата-энелер. Мурдалары таалим тарбия дасторкондун четинде берген. Балам атаң келмейинче баштабайсың. Улуулар сүйлөмөйүнчө сөзүн бөлбө, жамбаштап жатпа, уруксат менен сүйлө. Тагыраагы бүтүн мектептеги таалим тарбия муну дасторкондун четинде берилген. Ошондуктан мугалимдерди кыйнабай, ата-энелер муну процессти мойнуңарга алгыла. Мунуну кайрадан баштагыла. Жандан кыла. Жөндөн эле мугалимдерди күнөөлөп, жөндөн эле мектепти күнөөлөп, жөндөн эле билим берүү мекемелерин күнөөлөй бербеңиздер. Үй бүлө мекемелерин да оңдош керек. Биз мисалы үчүн мектепте ата-эне чогулушу кылам. 1-класстын 20 окуучунун 20 ата-эне келет, 11-класстын 20 окуучунун 5 ата-эне келет, калганы жок келбейт. Көчөт канчалык чоңойгон сайын анын көлөкөсү ошончо чоңоет. Бала канчалык чоңойгон сайын анын түйшүгү ошончолук чоңоет. Баланын түйшүгү көбөйгөн сайын ата-энелер мектепке келбейсиңер, алыстап атасыңар. 1-класстын 20 ата-эне, келбейли го, мен 1-класста өзүм тарбиялап алам. Мага 11-де керексиң, мага 9-да керексиң, 10-да керексиң, 8-де керексиң. Мага керек учурда ата-энелер келбей атасыңар мектепке. «27 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде, азыр 2019, 28 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде биз жаңы муундун катмарын пайда кылдык. Анар кайсы? Мурдалары ата-энеси жок томолой жетимдер, же ата же апа жок жарты жетимдер бар эле. Азыр ата-эне бар туруп тирүүлөй жетимдиктин запкысын тартып аткан тирүүлөй жетимдердин катмарын пайда кылдык. Мен адеп сабагынан ата-энеге болгон урматсый деген теманы өтө албай атам. 45 мүнөттө 5 жолу өлүктүрүп атам. Билесизби эмнеге? 25 окуучумдун 5-өсү мына проблема менен кайгырып атат. Урматтуу ата-эне, мыналар үмүт менен чоңойт экен. Ата-энем өлсө да, атам өлсө да, апам өлсө да, тагам бар, тайытам бар, тайыжем бар, апчем бар, энем бар деген менен. Бирок мыналар таштап кеткен ата-апасын жек көрүп, күйүт менен чоңойт экен. Сезимсиз ташбор, боорукер болбой калат экен. Урматтуу ата-эне, келиңиздер андай болсо, чымчыктын уясы болсо да бузулбасынчы. Улуумун, кемпир чалдар, ана келиниңди жамандап, небереңди жетим калдыргандан көрө, жашарыңды жашап бүттүң, базардан 1 кило эт алып, тузун көбүрөөк кошуп жеп отуруп ал эме.